Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Мына бүгүн 20 ноябрь 2025 жыл. Аталык жемден базар коргондогу өкүлүнө жемге буйрутма берди келе биздин короого Шамал сайга жем алып келип беришти. А бул жерде байланыш телефон номерлери кимге жем керек болсо байланышсаңыздар болот. Мынакей 1 тонна жем алдырдык. Атайын арашан койго ылайыкталган жем, кой арашан, чыгарылган күнү 12 ноябрь 2025 жыл. Бир капта 25 килограмм жем. Ассаламу алейкум, урматтуу фермерлер. Мынакей Шамалсай шаарына Насыр экемдин короосуна келдик. Арашан койлору бар экен, арашан кочкорлору бар экен. Ошолорго аталык жемдин кой арашан деген жемин алып келдик, Кудайым буйруса. Бул арашан жемдин кошулмалары 14 түрдүү кошулмасы бар. Витаминдери, койлордун ден соолуктарын чыңдоо, семиртирүү жана кандай десек болот, жакшы тоют боло алат деп 100% кепилдик бере алабыз биз. Канча элемент камтылган мунун ичинде? 14 түрдүү элемент камтылган. Жемдин негизги курамы кандай? Жүгөрү, маке, будай, арпа, соль, мел, премикстер, кошулмалуу майлары, өсүмдүк майлары бар. 14 түрдүү кошулмалар, кальций бар, D3, А, ушундай кошулмалары бар. Бул бооз койго дагы, балалуу койго дагы. Булар жемдин түрлөрү 4 түргө бөлүнөт. Арашан кой, чоң койлордуку. Арашан козу, андан кийин обычный кой болуп бөлүнөт, дробильный. А бул гранула. Андан сырткары 6 айга чейинки козуларга, 6 айдан кийинки козуларга болуп бөлүнөт. Рахмат. Мына бүгүн 25 ноябрь 2025 жыл. Аталык жем алып келип берди бизге, биздин корообузга өздөрү мачтасы менен. Ушу балдарга ыраазычылык билдиребиз. Мынакей аталык жемди түшүрүп жыйып алдык. 1 тонна алдырдык. Мына кой арашан 12 ноябрь 2025. Арашанга ылайыктап чыккан. Килограммына 25 килограмм. Мына бирөөнү ачып койдук, ичи мындай гранула экен. Мына бунда жүгөрү, арпа, будай, андан сырткары бир 14 элемент аралаштырылган, витаминдер кошулган. Койлорго берип баштадык. Мына аталык жемин берип баштадык. Анда майда гранула болот экен. Койлор сонун жеп атат. Яны түгөтүп койду уже. Бир паста түгөтүп койду. Анда майда гранула болот экен. Жемдин баасы арашан кой үчүн 31 сом 90 тиын болду 1 тонна жемге. 1 тоннадан көбүрөөк алгандарга арзандатуу болот дешти. Жол киресе мындан тышкары болду.